Автошколага 10 ай окуймбу, праваны кантип алам дегендер үчүн, кайсыл жака барып окуйм дегендер үчүн мына караңыздар. Номер 28 мамлекеттик авто мектеп. Бул Ош шаарында Төлөнов көчөсү 8 даректе жайгашкан. Азыр сиздерге ичине кирип дагы полный видеону көрсөтүп, толук маалыматты алып бергенге аракет кылайлы. Жүрүңүздөр. Бисмилла деп автошколанын ичине кирип келгенде эле туугандар оң тарапта ресепшн жайгашкан. Саламатсызбы эжеке? Ушул жерден курсанттардын бардыгын кабыл алат. Мына караңыздар. Бұл автошколанын жаңы мамлекеттик логотип екен. Азыр бұл жерде қараңыздар, бүт автошколага ылайыктап мынандай бардык курсанттарга бир мотивация болсун деп мына мотордон жасап коюптур мына столдорду. Кыскасы окууга бир кызыктыруучу бүт элементтерди жасап коюптур. Азыр агайга кирели дагы толук маалыматты алып берели. Туугандар, азыр агайдын жанына келдик. Агай өзүңүздү тааныштырып, толук бир маалымат айта кетиңиз. Саламатсыздарбы? Жол кыймылына уруксат берүү институтуна караштуу номер 28 мемлекеттик автомектептин жетекчиси Сайдахмедов Махмуд Сайдакасович. Биздин окуу жайыбыз 3 кабаттуу имаратта жайлашкан болуп, ичинде заманбап жабдуулар менен камсыз кылынган. Окуу жайда азыркы күндө 9 тайпа курсанттарыбыз бар. Бул 3 сменада, 3 нөмөттө окуу жүрүп жатат. Эртең мененки окуубуз 9-дан 11-ге чейин, түшкү нөмөт 14-тан 16-га чейин. Кечки нөмөт эсе 18:00-дан 20:00-га чейин болуп атат. Окууга жазылам деген курсанттар кыргыз тилинде, рус тилинде окуулар жүрүп жатат. Анан агай, азыр кече маалыматтар чыгып атпайбы? Окуунун сааты кыскарды депчи. Контракт канча болуп калды жалпысынан? Азыр мисалы окууга келем дегендер канча сом контракт төлөп окууну баштайт? Анан практикалык сабакка канча төлөйт? Окуу мөөнөтү өзгөргөн жок. Окуу мөөнөтү 10 ай. Бирок 4 ай окугандан кийин ички сынакты, мемлекеттик сынакты ийгиликтүү тапшырса, убактылуу айдоочулук кубулугу алып турушу мүмкүн. Практикалык вождение бул 70 сааттан 30 саатка кыскарды. Сон болуп калып турганда, сабактар кыскарып, андан сырткары анан сиздердин автомектепте кандай мугалимдер иштейт? Тажрыйбасы жетеби ошол 10 ай окутканга? Биздин окуу жайыбызда мемлекеттик автомектепте тажрыйбалуу инструктор жана мугалимдер иштеп келишип атат. Бизде иштеген окутуучулар ар бир курсантта жеке көзөмөлгө алат. Ар бир курсантты жеке көзөмөлгө алат. Инструктор, машыктыруучу агайларыбыз эсе автомобилди башкарууда өзүгө ишенимдүү, тез чечим кабыл кыла турган айдоочуларды даярдашка жардам берет. Өтө сонун. Анда агай, бүгүн мына сиздин автошколаңызды бир көрсөтпөйлүбү? Мамлекеттик автошколада кандай шарттар түзүлгөн? Жалпы коомчулукка да кызык азыр. Уруксат берсеңиз бир курсанттарды көрөлү. Андан сырткары бул жерде автодром бар деп атат. Автодромду көрөлү. Кандай дедиңиз? Ооба, сиз жогоруда айтып өткөнүңүздөй биз окуу жайыбыз, класстарыбыз өтө заманбап. Мындан сырткары автодромубуз өзүбүздө жайлашкан. Автодромдун бардык элементтери менен камсыз кылынган. Көрүп чыгабыз. Жүрүңүз анда көрөлү. Бул окуу классыбыз ички сынакты тапшыруу үчүн даярдык кылынган. Ар бир курсант үчүн индивидуал компьютерлерде, анан заманбап болгон мониторлорду азыр алып барабыз. Азыр ушул жерде окусам, мен ушул жерге отуруп ички экзамге даярдансам болот экен да. Окуу темалар окуу бүткөндөн кийин албетте бул жерде ар бир тема боюнча даярдык болот. Мына караңыздар. Баягы автошколага барсам, компьютер бошобой атат. Кантип даярдансам болот деп сурайсыңар го. Мына мамлекеттик автошколага келесиңер, мына бүт жагы шарттары түзүлгөн, жылуу, офис таза и бул жакта чоң монитор бар экен, заманбап. Ушул монитор аркылуу дагы сиздерге ушул жерде агайларыбыз, эжекелерибиз бүт бардыгын көргөзүп, жол эрежеси боюнча түшүндүрөт экен. Рухсатпы? Кечирип коесуздар, Салам алейкум. Бизде жогоруда айтып өткөндөй 3 мөөнөттө сабак алып барылат. 3 талпадан. Бул жерде азыр биринчи эртең мененки группаны агайы Тимур Олегович мурдадан иштеп келет бизде. Рахмат. Көрдүңүздөрбү? Мамлекеттик автошколада сабак башталдыбы, баштала элекпи дегендер үчүн азыр сабак болуп атат. Мунун бардыгы жанагы 10 айлык окууга тапшыргандар. Бирок 4 айда жакшы окусаңар, ички экзамен болот экен, ошодон өтсөңүздөр 4 айда права алсаңар болот. Агай, кечирип коесуздар, рухсатпы? Отура бериңиздер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы?
Агай, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Бұл классыбыздағы комбинированный класс. Бұл жерде ошо бардық дорожный разметкаларды, дорожный знакларды өтөт. Ондан сырткары бұл жерде агайыбызы, Азамкожаев Сардар агайыбызы өзүнүн иши бар. Бұл жерде дорожный разметкаларды, горизонтальный разметкаларды, вертикальный разметкаларды сабагында ушул жерде өтөт. Муну өзүңүздөр жасагансыздар ушул Сардар агай автору. О, агай сиз. Бөлөксүз. Мына караңыздар, ар бир курсант үчүн өзүнчө көңүл бурулат деген ушул да карасаңар, мына ар бир машиналар менен, мондой мониторлор менен курсанттар дагы жакшы көп экен. Группаларыңыз азыр бул күндүзгү эртең мененки группа болуп калабы? Эртең мененки сменде бизде 3 тайпа бар. 3 тажрыйбалуу агайлар сабак өтөт. Агайлар бар. Рухсат. Салам алейкум. Отура бериңиздер. Отура бериңиздер. Эртең мененки нөмөттө 3-cü группабыз. Бул группаны жетекчиси Сатиев Патидин агай, өзү кандидат технический наук. Ошол группага сабак берет. Жакшы экен, караңыздар, бул жерде дагы мына шарттары кандай экен, жакшыбы бул жерде? Мамлекеттик автошкола. Ниет бар 4 айда алганга. Барыңыздар да. Жакшы, караңыздар. 10 айлык мөөнөт болгону менен жакшы окусаңыздар 4 айда экзамге киргенге рухсат берет экенсиздер, даярдайт экенсиздер. Охо. Бул жагы кандай класс болуп калды агай? Бул жакты биз музейге даярдап атабыз. Биз окуу жайда ийгиликтүү бүткөн балдар кетти. Сүрөттөрүн, результаттарын караңыздар. Даярдашка. Азыр ушундай заманга жеттик да, автошколаны жакшы окуп, ийгиликтүү экзамендерди тапшырган болсоң, элестет, мына жерде сүрөтүң турат да. Абдубаитов Рамазан мамлекеттик автошколаны жакшы окуп бүтүргөндүгү үчүн деп ушул жерде сүрөтүң турса жакшы да. Андан кийинки келген курсанттарга булар пример болуп көрсөтүлөт экен да. Үлгү болот. Үлгү болот. Ой, машалла, карагыла, сонун экен. Агай, бул киши өзү идеяга бай киши да. Анан мындай патриотчулук сезимдери күчтүү. Азыр дагы бир классын көрсөтөм, мен өткөндө көрдүм эле, тартып чыгара элегем. Ошо класска баралы эле. Бул бизде автопарк. Бардык категория боюнча автомобильларыбыз бар. Б жеңил машина, Портер, Спринтер, анан ЗИЛ 131, ГАЗ-53, КАМАЗ, дагы жеңил машиналарыбыз бардыгы. Мына машина жаңы берилген окшойт ага, я? Мамлекеттен. Жок, бул машинабыз мурдадан бар. 5 жыл мурда алганбыз. 5 жылдан бери курсанттарыбыз ушул машинада вождениеге чыгып жүрөт. Мына. Туугандар, Б категориясынан өтө албай автодромдон жыгылып аткандар, экзаменден жыгылып аткандар. Мына агайга келсеңер болот экен, карагыла. Ошо автодромдогу эле Кобальт. Бирок бул механика экен, мынаны карагыла. Ого, мына тормозду карап койгула дополнительно. Ушул жерден вождениега чыгарат. Силер ашыкча айдап кетсеңер, тормозду тебип, өпкөнгөрдү басып турат дегендей. Сцепление педаллары бар. Бардыгы бар экен, а? Агайдын дагы бир өзгөчө мага жаккан класс бар да, карасаңар мынаны. Бисмилла, агай өзү айтып берсин эми биякта. Бул классты дагы биз жаш муунду окутканыбыздан кийин жаш муунду патриоттук духта тарбиялоодагы биздин милдетибизге кирет. Өтө сонун агай. Ошого биз бул классты жасаганбыз. Бизде окуй экен курсанттар менен мероприятиялар өткөзүп барабыз. Мекенди сүйүү боюнча, мекенге кызмат кылуу боюнча. Караңыздар. Бүт эми кайсыл автошколада ушундай шарт бар экен, карасаңар эми. Армияга барбаган тириктерди ушул жерден жок дегенде автошколадан октайлы дептир да агай. Патриоттук сезимди ойготуп бир мекенге болгон сүйүүнү ойготойлу дептир. Азыр мына жерге келсең чындыгында эле бир армияга баргың келип өзгөчө бир сезимдерге кабыласың. Муналардын бардыгы мына жыгачтан жасалган атайын. Агайлар ушул шартты түзүп окуу тартибин күчөткөн да, караңыздар. Өтө сонун шарттар. Биз өзүбүзгө максат кылып коебуз. Жылына бирден классыбызды заманбап кылып жасашка. Ошого буну 23-жыл жасаганбыз. 23-жылы. 23-жыл. Жакшы экен, өтө сонун экен. Караңыздар, келип окусаңыздар, мына армияга баргандай эле болосуздар да. Эми автодромду көрсөтөбүз тугандар. Бул жерде автодрому бар өзүнчө. Эң негизгиси жанагы экзамге барганда автодромдо 8-кадан жыгылдым дегендер көп да, парковкадан жыгылдым. Ошонун бардыгын ушул автошколадан окуп алып үйрөнүп кетсеңер болот. Өзүнчө автодрому бар. Азыр автодром өтөбүз, жүрүңүздөр. Ондан сырткары бир айтып өтө турган жери, жаштарды патриоттук духта даярдоо менен биргеликте бул класстагы комбинированный кылганбыз. Биринчи жардам көрсөтүү боюнча. Эң туура. Биринчи жардам көрсөтүүгө даярдап. Ооба, жок, кокустан жолдо кырсык болсо, же бир адамга бир жардам керек болсо, кантип биринчи жардамды көрсөтүш керек. Ошол боюнча да бүт бардыгын мындай образец кылып чыгарып койгон, кантип көргөзөсүңөр. Андан сырткары мугалимдер ушул жерде өздөрү окутуп үйрөтөт. Кандай тартипте, мисалы, тамагына бирдеке тыгылып калса, кайсыл жагынан кармап көтөрүш керек же чабыш керек. Ошол кыскасы ушундай биринчи жардамды эң биринчи негизги максатка коюп туруп агайларыбыз окутуп атат экен. Жакшы агай, өтө сонун. Бул биринчи түргөн жол белгиси туннел дейилет. Бул жерде бизи автодромдо бардык элементтер жайлашкан.
туннелибиз бул, габаритный туннель деп коебуз. Ундан сырткары бул жерде mana bu дорожный жол белгилери ГОСТка туура келе турган стандарт менен жасалган. Железнодорожный проезд, эстакада. Бул жерде өзүңүз көрүп тургөнүңүздөй автомобилди өдөгө аракетленип кеткендеги токтоп, кайра артка кетип калбастан Ушул жерден чыгып кетиш керек. бажара турган машыгы ушул эстакада болот. Восьмерка бар, змейка бар, задний ход бокс бар, параллельный парковка бар. Ой, машалла. Бардыгы ушул жерде жайлашкан. Сиздики дагы асфальт экен. Ал жакта шагыл жолдо жүрөт да. Эми мамлекет эми салып атат, азырынча критика кылбай эле туралы. Жаңы салса, ал жакта дагы заманбап болуп салынып калат. Автодром. Жакшы экен, караңыздар. Автодромдун кенендигин караңыздар. Канчага чыгат? 1 гектарга жакын окшойт, а? 1 гектарга жакын экен. Кенен сүзүп алам деп кыжалат болбойсуңар. Анткени баарыңардын жаныңарда агайлар болот. Алардын өзүнчө бир атайын тормозду тепкен дополнительный элементтери бар. Бүт жагы жакшы экен мына, караңыздар. Автодромдо агай сону кылып коюптур бирокчу. Талапка жооп бере турган эстакаданы көрүп эле сүйүнүп атам. Көпчүлүк жерде мындай асфальттан салынган грузовойлорго эстакада жок. Баягы темирден кылып койгон, алар көтөрбөйт. Бул жерде ошо грузовой автомобиль дагы, жеңил Ошону айтам да. ташый турган автомобиль дагы, жеңил автомобиль. Светофорлору бар экен. Урматтуу көрөрмандар, колдон келишинче сиздерге ушул мамлекеттик авто мектепти көрсөткөнгө аракет кылдык. Мына автодромду дагы көрүп чыктык, агай. Автодромдагы ичкеридеги шарттар дагы жакшы түзүлүптүр. Сиздердин баарыңыздарга ийгилик. Ушул жерден жакшы окуган, жол эрежесин бузбаган жакшынакай курсанттар окууну бүтүп чыксын дейм. Рахмат. Биздин дерек Ош шаары Төлөнова 8. Айдоочулук куболугунда окуйын десеңиз, бизге кайрылыңыз. Бизде окуп, жоопкерчиликтүү, коопсуз айдоочу болуп чыкасыз. Мына караңыздар, чындыгында өзүңө сак бол, эрежеге так бол дейт. Ошондуктан ар бир ишке көңүл буруп, жол эрежесинде мына айдоочулук көлүктү дагы окуп алган жакшы болот. Окуп алсаңыз өмүр бою сизге пайдасын гана берет, зыяны жок болот. Ошондуктан мамлекеттик автошколага окуйм дегендер Ош шаары боюнча ушул жерге келе бересиздер.